Баары, айрыкча аял заты дайыма жаш жана сулуу көрүнгүсү келет. Бетке түшкөн бырыш аларды кайгыртат. Албетте, бул табигый нерсе. Ошентсе да анын алдын алып, бетке түшкөн бырыштарды азайтууга болот. Бул бетке жасалган массаждын негизинде ишке ашат. Бет мышцадан турат. Мышцаны бул кыймылдатып массаж кылып турбаса, паскага мындай агып, тырыш көбөйүп кетет. Анан бул массаждын пайдасы ошо мышцаны артка тартып берет. Алыш керек. Бардык аял возрасты келгенде массаж алыш керек. Массаж алуу 6 айда бир 10 күн алып турса жакшы. Анан массаж бул ботокстен жакшыраак да. Ботокс сайганда мышцанын үстүнө мышца сайлат. Катырып коюлат да эми. Анан массажда бул мышцаны артка кыймылдатып тартып берет да. Бактыгүл айым 2 жылдан бери бетине массаж жасоо менен алек. Бетинде бырыш көбөйүп, өзүн ыңгайсыз сезгендиктен интернеттен көрүп өз алдынча массаж жасай баштаган. Жеткиликтүү деңгээлде жыйынтык ала албагандыктан адистерге кайрылгандыгын айтат. 3-чү курс алып атышым. Ар массаж алганда 10 күндөн алам массажда. Массаж аябай жакшы жардам берип атат. Мурун бир аз мындай жол болуп көрүнбөй калчу да тырыштарымчы. Азыр кадимкидей жазылып, беттерим тартылып, өзүнө келип калды. Тем более мен уже 4-чү балалы болдум. Балдарды төрөгөн сайын аял адамдын беттери түшө баштайт экен да. Мышцалар бошошуп, ага өтө мындай ар бир эменин кандай десем экен, ар бир нерсенин өзүнүн адисине келиш керек экен да. Булар өзүнүн техникалары менен, өзүнүн жолдору менен аябай жакшы кылышат экен да. Ошого мен беттерим кадимкидей тартылып, тырыштарым жазылып, массаж алгандайын беттерим аябай сонун болуп, жумшап, сонун болуп калды. Негизи бизде массаж, бетке массаж алган бизде кеңири таркай элек экен да. Бетке жасалган массаждын эң чоң артыкчылыгы анын жашартуучу натыйжасында. Бирок өзүнүн эрежелери менен туура жасоо маанилүү. Үч этаптан турат массаж. Биринчи этап ошо укалоо, анан кызытып алабыз. Анан ошо артка тартып баштайбыз. Анан ээктен башталат. Ээктен жерде второй подворотуп тартабыз. Анан ошо бырыштар болсо, бырыштарды дагы тартабыз. Анан бул жак бет. Эми ар бир процедура узактан болот да, бир 20 минуттадан болот да, бул жак бет. Ошондой. Мен азыр мындай эле көрүнүп беришин көрсөтүп атам да. Узак болгону өзү тез анан бир 20 минуттадан болот да. Негизи массажды профилактика катары 16 жаштан баштаса болот. Ал эми 25 жаштан баштап туруктуу жасаган жакшы. Себеби көздүн айланасына алгачкы бырыштар ушул курактан пайда боло баштайт. Гулина Сагынбек кызы, Шаршен Шайымкулов, Зухра Самудинова, Таңкы коңгуроо программасы.